Насаат кечи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде Жум'a сүрөсү. Сүрөнүн аты Жум'a. 9-аят. Я айюхаллазина аману. О Алланын барлыгына билге иман келтирген имандуулар. Аят имандууларга тиешелүү. Иманы жоктурга тиешеси жок. Я айюхаллазина аману. О Аллахтын барлыгына билге иман келтирген бенделер. Иза нудия лис-салати мин яумил жум'ати. Жума күнүндө, качан жума күнүндө намазга чакырык болсо, хайя алас-сала, хайя алал-фала, жума күнү намазга чакырык болгон кезде фас'ау иля зикрилlah. Алланы эскерүү үчүн шашылгыла. Вазарул бай'a. Соданы токтоткула. Заликум хайрул лакум. Соданы токтотуп, намазга шашылып жүрүүңөр хайрул лакум, силер үчүн жакшыраак. Ин кунтум та'ламун, эгер ушуну билсеңер дейт. Имам Муслим риваят кылган сахих хадис. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Кала саллаллаху алейхи ва саллям: хайру яумин талаат алейхи шамс яумул жум'a. Күн чыккан күндөрдүн эң жакшысы бул жума күнү. Фихи хулика адам. Жума күнү атабыз адам жаралган. Ва фихи удхилал жанна. Жума күнү Аллах Таала адам атабызды бейишке киргизген. Ва фихи ухрижа минха. Жума күнү бейиштен чыгарылган. Ва ла тaqумус саату илля фи яумил жум'a. Кыяматтагы болгон кезде жума күнү болот. Кыямат күнү жума күнү болот. Урматтуу мусулман бир тууганым, жума күндүн өзгөчөлүгү бар. Жума күнүн берекеси бар. Жума күнүнүн фазилеттери бар. Жараткан Аллах Таала башка күндөргө караганда жума күндү 7 күнүн мырзасы эң улуусу кылган. Жараткан Аллах табарак ва таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн сыйлап, башка үммөттөргө бербеген жума күндү бизге берген. Аус ибн Аус деген сахаба айтат. Ани наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз алейхиссаламдан: "Кала инна мин афдал айямикум яумул жум'a." Силердин күндөрүңөрдүн эң жакшы күнү жума күн. Фихи хулика адам. Адам ата жаралган алейхиссалам. Ва фихи кубид. Адам атанын жаны да жума күнү алынган. Ва фихи нафха. Кыяматтагы сурнайда жума күнү тартылат. Фа аксиру алейя мин салатин. Пайгамбар айтат: "Жума күнү мага көп салават айткыла." Саллаллаху алейхи ва саллям. Фа инна салатакум ма'рудатун алейя. Силердин айткан салаватыңар мага келип арз кылынат, мага көрсөтүлөт, тартууланат. Калу я Расулуллах. Сахабалар муну укканда мындай дейт: "О Аллахтын элчиси, ва кейфа ту'раду салатана алейк ва кад арамт." Сиз топурактын астында чирип калган болсоңуз, биздин дуа саламдарды Аллах кантип сизге арыз кылып көрсөтсүн деди. Кантип сизге тартуулайт деди. Кала саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбар айтты: "Инна Аллах азза ва жал, улуу Аллах Таала кад харрама, албетте арам кылган, алал ард, жерге, ан такул аджсадул анбия алейхим салам, пайгамбарлардын денесин жер жебейт, чирбейт деди. Аллах Таала пайгамбарлардын денесин топуракка, жерге жедирүүгө, чиритүүгө арам кылган. Биздин айткан дуа саламдар: "Аллахумма салли ала Мухаммад." Салаваттарыбыз жума күнү пайгамбарыбызга барып көрсөтүлөт. Паланчы бендең, паланчы үммөтүң, я Мухаммад, паланчы үммөтүң сага дуа салам жолдоду деп. Имам Абу Дауд риваят кылган сахих хадис.